Теңгенин жүгүртүүгө чыкканына быйыл 30 жыл. Улуттук валюта күнүн утурлай Борбор калаада теңге эгемендүүлүктүн символу аттуу көргөзмө ачылды. Экспозицияда 200дөн ашык экспонат коюлган. Келгендердин назарына теңгенин алгачкы үлгүлөрү, инвестициялык жана коллекциялык монеталар сунушталды. Белгилүү болгондой, улуттук валютанын биринчи нускасы Улуу Британияда чыгарылган, ал эми алгачкы казак тыйындары Германияда басылган. Biz Kazakistan'da dizaynın algı şartын özümüzde жасадык. Биз Казакстанда баштапкы дизайнын өзүбүз жасадык. Ошондой эле 5 айынын ортосунда Лондондо теңгенин алгачкы нускасына кол коюп өндүрүшкө киргиздик. Биздин тандоо туура болду. Анткени биздин банкноттун сапаты чоң банкнот чыгарган заводдордун өнүмдөрүнөн алдаганча жогору болду. Ошентип 1994-жылы биздин теңге өзүнүн сапаты боюнча Улуу Британиянын төрайымынын алтын медалына ээ болду. Боюнча 94-жылы Улуу Британиянын төрайымынын алтын медалына ээ болду. Көп өтпөй 1995-жылы Казакстанда акча басып чыгаруу фабрикасы ачылып, сапаты талапка ылайык болду. Эл аралык банкнот ассоциациясы 2011, 2012 жана 2013-жылдары теңгени дүйнөдөгү эң мыкты кагаз акча деп тааныды. Казакстан бул мелдеште 3 жолу жеңишке жетишкен жалгыз өлкө. Ушул күнгө чейин теңге ар кандай эл аралык сынактарда сыйлыктарга ээ болуп келет. Биринчиси ол жаңағы коомдук, себеби ар адам Жасалма акчаны чыныгы валютадан айырмалоонун бир нече жолу бар. Биринчиси жалпыга жеткиликтүү. Ар бир адам айырмачылыктарды көрө алат. Мисалы, банкноттун бурчу өзгөргөндө сүрөттүн түсү жылтылдап өзгөрөт. Андан ары банкноттун аныктыгын дүкөндөгү атайын аппараттарда инфракызыл нурлардын жардамы менен текшерсе болот. Текшерүүнүн 3-чү ыкмасы талдоочулук. Текшерүүнүн 4-чү методикасы Улуттук банктын адистерине гана белгилүү. Анда даярдоодо колдонулган заманбап нано технологиялар эске алынган. Деңгейдеги акча деп уну биле аламыз. 4-чү деңгей ол тек қана Улуттук банк билетін өз элементтер бар. Оны қазір айтады нанотехнология. Аль-Фараби, Сүйүнбай, Курмангазы, Шокан, Абай, Абылхайыр жана Абылайхан. Эске сала кетсек, эң алгачкы теңгенин бетине өлкөнүн маданий саясий турмушунда өчпөс из калтырган тарыхый инсандардын сүрөттөрү басылган. Экинчи сериясы Аль-Фараби деп аталган. Кийинчерээк Байтерек деген 3-муун чыкты. Азыркы тапта улуттук валютанын 4-толкуну жүгүртүүдө.